анда алгачкы сөздү райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин биринчи орун басары Сүйүнбаев Бакытбек Сапарбаевге берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мына бүгүнкү жыйындын чакырылышынын себеби биздин Көк Бөрү Федерациясы. Бүгүнкү күнү баягы Улактагы районаларды киргизүү. Анан сиздерге бүгүн биз айыл өкмөт башчыларынын мына Роудун биринчи орун басары Канатбек Камалдинович бүгүнкү күнү оюндарды кандай максатта өткөзөбүз, Улактагы чырдын, ызы чуунун кесепетин баарыбыз ошо ат менен ошол жерлерге аралашып жүрөбүз, көрүп атасыздар. Бунун биздин улуттук спорт, бунун деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Эгерде ушул нерсени баягындай чырга айлантып, бирөөнүн тоюнда кандай ызы чуулар болуп атат, бунун аягы өлүм менен аяктаган күндөр да болот да. Ушуга именно бүгүнкү күнү биздин генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич өзү кийлигишип, мына бүгүн правила аркылуу кичине болсо дагы ушу биздин улуттук ата-бабалардан келеаткан салтты, нартты мындай жакшыраак деңгээлде өткөзүп, биз дагы мына чакырганыбыздын себеби мына өкмөт башчылары турат, органдын өкүлдөрү турат, федерациянын президенти турат мына область боюнча. Сиздерге бүгүн ушу жыйынды өткөзүп, протокол кылып, кимде ким аш той өткөзсө, жергиликтүү бийликке билдирип, ошол жердин айыл башчысы, айыл өкмөтүнө айтып, айыл өкмөт бизге кат түрүндө жөнөтүп, анан мыйзам менен өткөзүп, мындан бияка баягы биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин бул Улакты дагы өзүнүн эрежелерин, тартиптерин азыр сиздерге ушу федерациянын президенти билдирет. Анан бүгүн биздин өткөзүп аткан максатыбыз бул эме ата-бабалардан келеаткан салтты балдарыбызга, муундарыбызга өткөзгөндө дагы жакшыраак тартип менен, эреже менен дегендей. Азыр мына бүт Сузак району боюнча палвандар келдиңер, ошол жердеги аттуу баштуу адамдар келдиңер, ушуну бир протокол кылып мыйзамдаштырып коюу максатында өткөзүп атабыз. Андан эмесе бүгүнкү жыйын ачык. Бүгүн Өмүрбек Калбекович сизге сөз берсек, ушул боюнча жоолорду толук кандуу түшүндүрүп берсеңиздер. Мына бүгүнкү күнү аш той башталды. Бирөөлөр ниет кылып той бергенде анча-мынча палвандарыбыз ошонун тоюн бузуп коюп аткан күндөрүбүз да болуп атат да. Мындан бияка ушул калыстар таза, таап өткөзүп турсаңар, элибизде мындай баягындай чыр-чатак деген, бирөөнүн тоюн бузуу деген болбойт да. Кудай кааласа баш ийип, правила бузгандарга мына тартип чара көрүүчү адамдар отурат, өздөрү чарасын көрөт. Жакшы, Кудай кааласа өткөзсө. Сиздерге бүгүнкү максат азыр Өмүрбек Калбекович өзүбүз жоо менен тааныштырып, бар жогун түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүз, айтып берсеңиз, сизге сөз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мени тааныйсыздар, эми бул маселенин келип чыгышы чынында бул өзүбүздүн элибиздин атынан чыкты да. Бул жолдо мыйзамга келишинин негизги себептери ушу элибизде эң терс көрүнүштөр пайда болгон. Канча жылдан бери Улактардын тартиби жок, караганда айтып кетти, ошондой болгон. Ошол нерселердин баары жогу жетилип кыш мезгилге ышты да. Эми убагында дагы бул аламанлап эч ким көңүл бурбай эле чаап келгенбиз да. Оозу экелер башкары кабыл сорунчу деп. Кийин анан заман өзгөрдү. Элде ат көбөйдү, палвандар көбөйдү. Тартипсиз болуп кетти.
Анын үстүнө дагы бар келип башкарган киши жок болуп калды. Ошонун негизинде бүт жаман нерселер пайда болду да билесиздер. Эми ошонун бар жогу көйгөйдү элдин арасынан чыгып президентке Кадыр Нуркожоевич Жапаровго чейин жазышты. Андан кийин генеральный прокуратурага генерал полковник УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевго чейин жазып, ушул иш бизамдаштырылып, Аламан Федерациясы түзүлдү. Аламан Федерациясы түзүлгөн биринчиден ошол эле улакчылар, элдер жалпы түзүлүп, ошону Исмаилов, Чолпонбай, Адишевичке тапшырма берген экен. Генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевич ал уюштуруп, Аламан Улак Федерациясын түзүп, анын уставын иштеп чыгып, ошол эле уставдын негизинде жоболорду, мыйзамдарды жазып кагазга түшүрдү. Бул жобо деген эч жерден алынган жок. Ошол эле эски аксакалдар, мурунку чаап жүргөндөрдүн эрежелери боюнча жазылып түшүрүлдү. Азыркы билесиңер, жаңы нерселердин бар жогу бүт кийинки мезгилде тартипсиздик менен болгон нерсенин бар жогуна алып ташталды. Ошолордун бар жогуна айып, жаза деген нерселерди киргизди. Мына ошондан кийин дагы ар бир областта, райондо, айыл өкмөттө ушуну жактаган адамдарды элдер өздөрү шайлап, калыс жетекчи кылып шайлап, мына ошо силер берип отурасыздар. Согу району боюнча дагы мени деле ушул областта көрсөтүштү. Нуреке, сиз ушундай кыласыз дегенде мен дагы ушул иш менен алып, бүгүнкү күндө иш жүрүшүп атат. Аны жергиликтүү бийликтер да мына колдоп атышат. Эми сиздер менен жолугушуу болбой калды эле. Жолугушуу болуп атат. Эми эмне деп айтам? Ушулардын ичинде баарыңарды тандаган өзүңөр жамаат болду. Баарыңар биз ушул жобо менен ушул федерациянын ишин алып баралы деген, бул жерде канча деген калыстагы жетекчилер келип, аны көргөн болгон, мурунку улак чаап жүргөн аксакалдар дагы келип отурасыздар. Эми ошону мындан кийин ушу сиздер менен кошо алып барабыз деген ойдомун. Эми буну алып барыш үчүн силердин баарыңыздарга милдет жүктөлөт. Ошондуктан бүгүн дагы баарыңарга жанагындай күбөлүк сиздерге тапшырылат. Негизинен элдин бар жолу күткөн нерсенин баары иш жүзүнө ашырып атат. Ошону аткарып бере турган ушу федерация. Анын үстүнө дагы бул мыйзамыбыз биз сиздер эле, сиздер мүчөсү, биз аткарабыз. Жөнөкөй эле жанагы спорт бар го, ар кандай. Ошол биз коомдук бирикмебиз. Ошондуктан баарыбыздыкы чын жүрөктөн элге жеткизип, ушундай оюн тамашаларды таза өткөргөнгө салым кошо турган силер менен бизбиз. Эми ошого колдоо көрсөткөн мына райондун жетекчилери, укук коргоо органдары, булар дагы бизге көмөк кылып атышат. Ана негизинен айтып кетүү нерсе, мурун Аламан Улак Федерациясы жоктугунун эмеси, биз коомдук оюн, коомдук коопсуздук деген бар. Ошондуктан биз дагы киргенден кийин ошол жерде коомдук коопсуздукту бузган адамдар, укук органдар айтып келет, ошол мыйзамдын негизинде жаза алынат. Аны өздөрү деп ойлойм. Ушу рахмат. Көңүл бурганыңыздарга. Кийин суроо болсо акырында бересиздер. Эрежеде негизинен
билесиздер да, эреженин негизги мурунку эле ата-бабабыз улап чыкканда ар кандай эреже болгон экен. Ушунун эрежелердин бири булак чапканда болгон убагында 100 килограммга чейин берген. Бирок аны да көтөргөн болгон. Кийинки мезгилде ат көп, албандар көп. Ошону биз сиздерге ошол адамдардан макулдашып, булактын салмагы 60 килограммдан ашпасын, текенин салмагы 50 килограммдан ашпасын деген чектөө киргиздик. Мүмкүн сиздерде да кошумча болсо, бул жолдорго да кийин киргизесиздер. Андан кийин ошо тартиби билесиздер да, булакты өткөзгөндө кантип өткөзөт? Биринчиден элди чакырат, элди чакыргандан кийин ал жерде түшүндүрүү иши болот, соорун айтылат. Ана эмне булактын максаты эмне? Максат менен булак берип атат. Бири баласына той берип, бири жентеп той. Негизинен бизде аталарын аш бергенде булак берет. Кээ бирлер балалуу болбосо балалуу болоюн деп булак берет. Кыздуу болбосо кыздуу болоюн деп булак берип, элдин патасы тийсин деп булак берет. Анан өзүнүн соорун берет. Ошону жарыялайт, мисалы, тартип боюнча айтып койгон. Ошол жерде келгенде дагы кандай болуш керек? Кайсы мара деп коет да бизде, билесиздер да. Эми орусчасы фиништейт, биздин кыргыздар мара деп убагында бизде аябча болгон эмес, көрүнгөн жерде чабылган. Түз жерде, бир колотто, тоодо айтылган. Ошондо дагы белгиленген марасын. Төмөн жактагы сайдын боюна же болбосо жогору жактагы бир даракка алып барып таштасаң, ушундай соорундарды аласың деп ушул кылган да. Эми биз азыркы күндө бул ошол нерсе боюнча иштеп атабыз, бирок кийинкиде спорт аянтчалар ошол ипподромдорду куруу максатта турат. Анда көрсөтүлөт. Эми мурун ошондой болуп айтылып, анан кийин булакты берген да. Ошону анан кийин соорунчулар, аны бийлер башкарган. Биздики деле ушул булак ошол эле нерселер кагазга түшкөн. Ким тартипти бузса, аксакалдар токтоткон да. Жөн эле, бала сен туура эмес чабып атасың деп. Эми ичинен дагы эң айтып кете турган нерсе, топко салганда деле билесиңер да. Адамдын биринчи коопсуздугу ошол мезгилде эле каралган да. Адамдын ден соолугуна зыян келтирбеген. Бирөө эңкейип атканда ат салба деп аксакалдар туура эмес кылдың деген. Ошол жазылды. Сен менин балам эңкейип атса ат салдың, сен буга коопсуздугуна доо кетирип атасың деген жандардар чыккан. Ушул нерселер ушул жободо көрсөтүлгөн. Андан кийин маараны көрсөткөндөн туура жетпей калса, жеткизбей калдың, соорун берилбейт деген болгон. Ушул да көрсөтүлгөн. Айтылган калыстардын сөзү боюнча айтылган жерлерге таштоо жөнүндө ушулардын баары жазылган. Кийин ошол тартипти бузса, ошолорго 3 ай чектетилет. 3 айдан 1 жылга чейин. Эң эле бул жерде тыюу салынган билесиздер да, кийинки жапайы, тек, чылбыр, адам түшкөн, үстүнөн барып баскан, камчы менен урган, кээ бирлер дагы туура эмес кылып атына ашып калса барып камчы менен чапкандай болбойт, андай болбойт. Ал эми туура тарткандан кийин бул оюн да. Ошол оюнду булак деген тартыш болот. Кээ бирлер уруу ет, үстөмдүк кылып өзүнчө кыйын болот. Аларды коомдук тартипти бузган үчүн укук коргоо органдарына өткөзүп беребиз. Ал биздин мыйзам менен чектетилет. Экинчи мыйзамды бузуп, бирөөнүн денесине жаракат алып келтирди деп өткөзүп беребиз. Ал өзү ошо коомдук тартиптен жанагы жаза, кылмыш жаза же болбосо административдик жазага тартылат. Ушулардын баары жолу мына жобого жазылган. Муну армияңыздерге берем, окуп, ошо менен жалпы булактарды башкарып тартипке саласыздар. Ошондуктан бул жерде жазылган нерсенин бар жогу боюнча дагы
Биздин судьялык биздин немек бар, областта судьялык, жана республика боюнча судьялык, булар боюнча дагы азыр биз жетише албай атабыз. Улуттук оюндар боюнча мамлекеттик дос агентство спорт культурада бар экен. Ошол жерге да бул боюнча бергенбиз. Ошолар окуу жүргүзүп, сертификат берилет. Ошол боюнча өзүңүздөр билим деңгээлиңиздер боюнча тапшырасыздар. Бизде ага жетише албай атабыз, себеби бизде той тамашалар көбөйүп кетти. Бул боюнча дагы жолдорго дагы, тартиптерге дагы сиздердин сунушуңуздар дагы керек. Кай жерде тура эмес болуп калса, кай жерде кошумча кыла турган болсо, бизге кагаз менен жөнөтүңүздөр. Түшүнүктүүбүлөр дагы айта турган нерсе жок болсо керек. Калганын дагы жалпы айыл өкмөттөрдө ошол жердин калыстагы судьялардын жетекчилери менен дагы жолугушуу болгондо сурооттор боюнча иш алып барабыз деген ойдомун. Рахмат, көңүл бураңыздар. Кийинки сөздө кандай чаралар бар? Азыр жогоруда айтып кетти. Райондук ички иштер бөлүмүнүн орун басары Камалдинович. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен Аламан убак боюнча оюн жалпы эрежелери боюнча бир сыйра карап чыктым. Биздин өзүбүздүн сунушубуз бар эле. Көпчүлүк азыр ошо той тамаша улак өткөрүүдө көптөгөн катачылыктарга жол берип атат бүгүнкү күндө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, районубуздун аймагында канчалаган улактар өттү, бирок баардыгы эле ошо эреже менен өткөн жок. Бул эми жаңы эреже ойлоп чыгып, бул жакшы. Кемчиликтер да бар экен жободо. Жеке менин сунушум, эгерде чоң Аламан улак өткөрүлүүчү жер болсо, ошол жерге биринчи очередь коопсуздукту карашыбыз керек. Бул автотранспорт каражаттарын токтотуу жайы эсепке албапсыздар. Андан сырткары улактын оюндарында Аламан улакта көбүнчө жанагы тээп, ошолорго тыйым салынат деген милдет. Андан тышкары ар бир айыл өкмөттөргө милдеттениш керек эле. Чоң Аламан улак оюндары өткөрүлчү жайды аныктап тактап, андан тышкары ошо автоунаа каражаттарын токтотуучу жер. Анан ар бир келген улакчыга ушул жеке көзөмөл кылып текшерип өткөрүп, анан талабы менен киргизиш керек да. Анан мындан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин укук бузуулар кодекси бар. Эгерде улак өткөрүүчү жайларда тополор болгон болсо, биз ошол жерде по факту карайбыз. Биз ошол кодекстин негизинде ар бир жаранга коомдук жайда тартип бузгандыгы үчүн айыппул салабыз. Эгерде жаракаттары чоң боло турган болсо, бири-бирине денесине жаракат келтирген болсо, анда уже тергөө амалдарынын жүрүшүнүн негизинде анан кийин чаралар көрүлөт, мыйзам чегинде. Ошону да унутпаңыздар. Эң негизгиси, бүгүнкү күндө ар бир жараныбыздын өзүнүн укуктары бар, билесиздер. Ар бир айыл өкмөт бизге маалымат берип туруш керек. Ар бир улак өткөрүүчү федерациядагы кагаз түрүндө кайрылыш керек. Анан дагы бир сунушубуз, ушул улактарды жума жана жекшемби күндөрү койсоңуздар, ишемби күндөрү койсоңуздар өтө жакшы болот. Рахмат. Мына күз келип келип атат, улактар деле жандандырылат. Урматтуу айыл башчылары, айыл өкмөт башчылары, улак өтө турган күндөрү болсо бизге билдирүүнү жазып бериңиздер. Обязательно. Биз ошол жерге райондук ички иштер бөлүмү менен митингдерди камсыздап берели. Кийин ал жерде чыр-чатак чыгып, башаламанга жол бербейли.
Ошону баарыңыздар жеткизип коюңуздар. Бир жерде улак болуп турган күнү белгиленсе, заранее 2 жума мурун бизге кар түрүндө маалыматтарды жеткизиңиздер. Биз эми тиешелүү мекеме ишканаларды, медиктерди, ички иштер бөлүмдөрүн камсыздап ошол жерде эрежелерди сактап коюңуз. Андан кийинки сөздү биздин райондук спорт комитетинин өкүлү бар, Маматалиев Каримбай Калдарбаевичке берсек, өзүңүз бир ооз сөз алып. Андан соң сурооңуздар болсо суроо жооп коебуз. Саламатсыздар, урматтуу өкүл жана катышуучулар. Өзүбүздү акыркы күндөрдө улутубуздун бакылоодо мамалабыз тартиптери мамлекеттик деңгээлде жобосу менен өткөрүүгө жакшы шарттар түзүлүп атат. Булардан жакшы буга чейин коомубузда ар кандай чоң аламан булактар болду. Аларда чындыгында тартип бузуулар, булактын кадырын баркын кетирген өтө туура эмес көп иштер болду. Бирок Аллага шүгүр келтирели, эми ушул эмгектин башында турган Өмүрбек мырзага мен ушу жалпы жамааттын алдында ыраазычылык айтып кететилем. Өмүрбекке жанып күйүп, ушуну президентке, мамлекеттик башкарып аткан башчыларга жеткизишибиз керек деген каттарды жазып жөнөтүп, биргеликте жыйынтыгы чыгып отурат. Эми мен айтайын дегеним, Аллага шүгүр, азыр заман жакшы. Ар бир инсан той берет, аш берет, атасын эстеп. Анда бир жакшылык кылып элге ушу улак берейин деген жакшы ой менен келгенде, ошол жерге келгенде палвандарыбыздын туура эмес, жанагы мен күчтүүмүн дегендердин анан камчы көтөргөн, же болбосо биздин салтыбызга туура келбеген ар кандай оор туура эмес мамилелер болуп, касташуулар акырында ар кандай өлүмгө алып келген учурлар көп болду. Эми азыр мына карасам Сузак районунун баардыгы мындай каймактары отурат деп айтсам жаңылышпайм. Баарыңыздар ушуга жалпы Кудай кааласа биргеликте ушу улутубуздун намысы болгон, элибиздин бир чоң спорттук оюну болгон ата бабаларыбыздан калган ушул улакты Кудай кааласа жакшы деңгээлде башкарабыз деген жакшы ойлор бар. Мына мен жобо менен таанышып чыктым. Жободо баардык улакта болгон туура эмес көрүнүштөрдүн баардыгы киргизилипти. Эми Кудай кааласа тартиби болсо, ал жерде ийгиликтер болот дейт. Баарыңыздарга ийгилик каалап кетем. Ушул жалпы мамлекеттик деңгээлде ар бир инсан өткөргөн жыйынды жакшы деңгээлде, калыстыкта, тактыкта алып барсак, бул улутубуздун келечеги болгон улакты өзүбүздөн кийинки муундарга калыс жакшы деңгээлде өткөрүп беребиз деген ойду айтып кетмекчимин. Баарыңыздарга рахмат. Сурооңуздар барбы? Сурооңуздар болсо өтпөк. Мынау бұл тұрмыс қатарылау қандай болады, кімге тиже болады білмеймін. Торпақты мысалға сойып отқанда 5-10 килограмм білінбей қалады екен да. 60 килограммды шектеп қойған шуны бір жолы жалпы жеп салса шуны. Анан кейін екінші сұрақ бұл да айтып кетті алды. Мынау қайрылуыны айлық мүлкі қайрылауы. Же федерацияның атына қайрылауы мен үшін жағыдағы бір жаңсы болса да, бір тарауына қайрылса. Кайрылууну айлык мүлккө берсеңиздер, биз баягы коопсуздукту сактоо, медициналык көмөр коюу үчүн айлык мүлккө берсеңиздер, айлык мүлк бизге берет, биз бүт структураларга жайып, ошонун баардыгыбыз курсе болуп тартипке салабыз. Ал эми мына Биз ошол жол боюнча ошол нерсенин баардыгын биз иш жүзүнө ашырып атабыз. Биздин жетекчиге, айлыктын жетекчисине, район жетекчисине кайрылуу жазсын. Азыр ошол принципинен кетип атат.
Анан биз сиздерге көмөктөбүз. Себеби биз судьяларды бөлүштүрөбүз да. Ошол жетекчиге жазылат. Кайрылуу жетекчи сиздерге алар менен сүйлөшүп, кандай кай жерде берет, канча судья керек, кандай техникалык каражаттары бар. Ошолорду тактап туруп сиздерге айтат. Мына уруксат берсеңиз, кайрылуу боюнча бүгүнкү күндө бизде жергиликтүү бийлик бар да, айыл өкмөттөр бар. Кайрылууну эки немеден жасашат, экземпляр. Биринчиси айыл өкмөттөргө жазасыздар, айыл өкмөттөр мыйзамдуу жагын карап туруп, администрацияга алып келет, администрациянын указания берет. Укук органдарына, жанагы саламаттык сактоо министрлигине, жергиликтүү биринчиси. Экинчиси прямой федерацияга түшөт. Федерация бул так маалымат алат. Мончончу күнү булак өтөткөн администрацияга кагаз берилип, ушуну кандай жүргүзөбүз дейт. Анан администрация биз укук органдарына бердик, айыл өкмөттөргө бердик, мондай барат, мончончу күнү өтөткөндө ошол менен анан биргеликте федерацияга барып ошол жерде өтөбүз. Айрылуу бирок сөзсүз түрдө эки экземплярда жазылыш керек. Бири федерацияга, бири айыл өкмөткө. Мыйзамдуулук боюнча ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн баштап келип турган администрация. Анан администрация дальше калгандарды указания берет. Siz şura вопрос көтөрдүңүз. Мына федерация сиздер түзүлдүңөр да, айыл өкмөт боюнча. Айыл өкмөттөр мындай да, бир квота күнү эки жерде булактар болот. Вот ошо маселелерди караштырат. Анан азыр мына жободо бекитип койсуңар, оюнчунун ат жабындагы жана такымдагы булагын мажбурлап коркутуп, үстөмдүк кылып тартып алуу аракетине тыюу салынат. Бул жакшы. Анан кийин аттын үстүндө ат алмашып, мисалы жөө басып жүгүрүп барып бирөөнүн атын минип чыкканга дагы 3 айдан 1 жылга чейин булактан четтетилет деп. Ушуларга биринчи спорттук эреже боюнча биринчи баягы сары карточка көрсөтүп, ушинтип баягы бул эмоциялык оюн да, ат мингенде баардыгы эле баласы неме болду деп, арстан болду деп аттын үстүндөчү. Ошолорго бир калыстарда жакшы түшүндүрүп, анан сразу эле 1 жылга четтетпестен биринчи эскертмени берип анан кийин чыгарсыңар деген сунушумда мен. Анан кийин тиекти 5-6 берене жаратып, балбандар жерден түшүп көтөргөн адамга дагы улактан узак мөөнөткө чектетүүсү зарыл деп турат. Көтөрүп берген баланын дагы немеден чыгарасың, улакка киргизбейсиң федерация. Жерден көтөрүп берген. Ошону түшүнгөн адамды аттын үстүндөгү дагы замечательный да. Ошо үстүндөгүн да кошо жазып койсоңор, ушул жакшы болмок. Ошо алып барып түшүрөт да мажбурлап көтөрүп, туурабы? Жанагы колдогон балбандар жана жерден чыгып көтөргөн адамдар. Бүкүл этең замечание берди да. Анан оюнчулардын артына кайрып тескери тартып кооптуу жагдай жаратууга тыюу салынат деп 1 айга чейин чектетилет. Анан кийин допинг дейт, оюн таласында. Допинг, психотроптук каражаттар, спирттик ичимдиктер, ар кандай баңги заттарды колдонуу, улак чабууга тыюу салынат. Ушуларды 3 айдан 5 айга чейин деп. Шунун баары ушунун кесепетине чыгат. Ичип алганда ушуларды 3 айга 1 жылга немеде четтетип коет. Мен федерация калгандарды жоопсу беребиз. Урматтуу кечиресиздер, урматтуу жыйындын катышуучулары. Азыр
ушул областтык жетекчиликтен юрист катары сиздерге ушу кеңири жакшы түшүнүк берип коеюн ушул жерде. Себеби азыр бу жерде суроолор да көбөйүп кетет экен, анан түшүнбөстүктөр да көп болуп кетти да. Ушул эреже боюнча дагы мына сиз туура нерселерди көрсөтүп атасыз. Бүгүнкү күндө урматтуу жыйындын катышуучулары бул иштелип чыккан жобо мындан кийин дагы бекемделет, Кудай кааласа. Себеби дегенде бул жердеги заман өткөн сайын жаңы нерселер пайда боло берет. Ошол нерселерге карата биз дагы кошумчаларды киргизебиз. Бул алымча кошумчалар, сунуштарды ошон үчүн биздин жетекчилик сиздерден сурап атат. Кимиңиздер баягы бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегендей да, урматтуу жыйындын катышуучулары. Негизинен биринчи мен Каримбаев Алмек Камалидинович, ошо Аламан-Улак Федерациясынын Жалал Абад областы боюнча юристимин. Мына ушул эрежелер боюнча сиздерге мындай кыскача юрист катары түшүндүрүп берип кетейин. Бул эреже боюнча бизде негизи алгач биринчи устав кабыл алынган. Мына калыстардын, жетекчилердин укуктары, милдеттери, федерациянын укуктары, милдеттери ошол уставдын ичинде жазылган. Устав бул ушу федерациянын конституциясы деп айтсак болот да. То есть мыйзамы деп, негизги мыйзам деп. Анан ошол уставдын негизинде мына Аламан-Улак Торпок Теке оюнунун жалпы эрежеси тууралуу жобо иштелип чыгып атат. Бул эрежеге ылайык урматтуу жыйындын катышуучулары алгач эң негизгиси биринчи улактын өткөзүүнүн баштапкы тартиби кандай деген маселе болду. Биз Аламан-Улак коомдук бирикмеси эмне үчүн түзүлдүк? Биз ушул улактарды көзөмөл кылуу үчүн. Ошол эле учурда биз эл аралык башка өлкөлөрдүн дагы алардын да эрежелерин өзүбүздүн мамлекетке пайдалуу эрежелерин киргизүү, андан сырткары укук коргоо органдары менен, райондук мамлекеттик администрациялар менен, областтык мамлекеттик администрациялар менен түзмө-түз иштешүү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде областтык федерациянын өкүлчүлүгү дайындалган. Бизде азыр Кыргыз Республикасында Федерация Аламан-Улак коомдук бирикмеси түзүлгөн, анан 7 областтык филиалы түзүлгөн. Ошол 7 областтык филиалдын ичинде ар бир райондорго атайын жетекчилер дайындалган. Анан ошол райондук жетекчилердин артынан анан ар бир айыл өкмөткө бирден өкүлдөр дайындалып атат. Анан калыстар дагы дайындалып атат. Анан эми Аламан-Улак жанагы өтө чоң оюн болгондуктан бул көзөмөл кылуу өтө мындай татаал болгондуктан бир нече калыстар да дайындалып атат. Ошо менен эле катар бүгүнкү күндө бизде азыр техникалык каражаттар менен дагы камсыздоо чаралары, иш-чаралары жүрүп атат. Алар деген кайсылар? Алар дрон. Ошол жана жыйын болуп аткан жерди үстүнөн тартып туруу. Жанагы ар бир укук бузууларды, ар бир ошол эрежени бузган адамдарды ошол жеринде барып тартып алуу деген маселе болот. Анан улактын башталышы боюнча улак берип аткан адам сөзсүз түрдө федерацияга кайрылыш керек болуп атат. Аны биз сиздерге бар жогун жанагы үлгү катары арыздарын бергенбиз. Анан ошол арыздын негизинде федерацияга кайрылат. Ошол арыздын негизинде ошол улактын уюштуруу жагын уже федерация мойнуна алып атат да, мындайча айтканда. Биз өзүбүз укук коргоо органдарына, айыл өкмөттөргө билдирүүлөрдү жөнөтүп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин федерация түзүлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейинки болуп жаткан улактар боюнча ушул тартип кетип атат. То есть биз федерация Аламан-Улак федерациясы болгондон кийин, Аламан-Улакты өткөзүү жагы биздин мойнубузда болгондон кийин, ошол жанагы мамлекеттик органдар менен, мекеме уюмдар менен иштешүү жолун федерация өзүнүн мойнуна алып атат. Мисалы үчүн райондун жетекчисине арыз менен кайрылып атат улак берип аткан адам. Ал жерде толугу менен көрсөтүлгөн кайсы күнү, кайсыл жерде кандай соорундар сайылары бар жогу көрсөтүлгөн. Ошол үлгүнүн негизинде федерация ишин алып барат. Анан ошол улак болуп аткан күнү баарыңыздарга белгилүү, саат 11-ден саат 5-ке чейин улак өткөрүлөт. Андан сырткары улакты килограмм маселеси боюнча да сиз туура суроо бердиңиз жана. Бул боюнча жанагы азыр биз жип, тиек үстүнөн басып бармай, жерге түшүп көтөрүп бермей деген сыяктуу терс көрүнүштөрдү жокко чыгаргандан кийин балбандарга да жеңилирээк болсун деп 60 килограммга чейин болсун деп атайын ушундай бир жыйынтык чыгарылган. Эми бул жөн эле келип чыккан эмес, ушул жалпы Кыргыз Республикасы боюнча бизден мына Тынч айыл балбандарыбызга окшогон ушундай аксакалдарыбыздын сунуштары дагы бул жерге киргизилген да, кандай болот, кандай кылсак болот деген. Ал эми текени сиздер баарыңыздар билесиздер, 50 килограммга чейин болуш керек. Тактап айтканда торпок улак болсо 60 килограммдан ашпаш керек.
50 кг, то есть теке улак боло турган болсо 50 кг-дан ашпаш керек. Ага чейин 25 кг, 30 кг ал ошол улак берип аткан жарандарыбыздын өздөрүнүн укугу. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө даярдалып жаткан маселе мына райондун жетекчилери да отурат. Айыл өкмөттөр менен сүйлөшүү иштерин алып барып, атайын улак берүүчү аянттар белгиленет буюрса. Эми азыр көч бара-бара түзүлөт. Бул иштин башталышы. Баарыңыздар отурасыздар. Ушул ишке да салымыңызды кошойлу депчи. Буюрса атайын улак чапчу аянттар, ипподромдор түзүлөт. Ал жерде аут маселеси каралат. Ал жерде маара маселеси каралат. Эки жерде жана биз жөнөкөй тил менен айтканда эки патта деп коебуз, ошол нерселер да каралат сөзсүз түрдө. Анан жана текшерип киргизиш керек деген маселе боюнча дагы ошол эгерде атайын бизде азыр план боюнча кетип аткан иштер боюнча ошол улакка кирип аткан жерде ошол жиби, тиеги жана башка жанагы спирттик ичимдиктерин ичкен балбандар боюнча дагы маселелер каралат. Ошол ипподромго кирип кетип аткан жердечи. Эми бул бара-бара түзөлүп кетип аткан маселе. Андан сырткары мына эрежелер боюнча эң негизгиси жалпы 3 айдан 1 жылга чейинки улактан четтетүү маселеси каралган. Жогоруда ички иштер бөлүмүнүн биринчи орун басары дагы баарыбызга айтып кетти. Укук бузуулар жөнүндө биз атайын айыптарды жана штрафтарды төлөтөбүз депчи. Андан сырткары бизде жана райондун жетекчисинин орун басары айтып кетти. Чындап эле кыргыздар бардык эле жигиттер аттын үстүнө чыкканда арстан болуп кетет, шер болуп кетет, жана башка. Ошол маселе боюнча мойну жоондук кылган, билеги жоондук кылып, бирөөгө үстөмдүк кылып, аз баарыбыз билебиз, мафия деген нерсе бар. 10-15 15 биригип алышып, бирөөнү коркутушуп, улагын кармаса колуна камчы менен чаап, бирөөнү жерге түшүрүп, көтөрүп, мына сиздер отурасыздар, калыстарга баш ийбеген жагдайларда болуп калышы мүмкүн. Коомдук тартипти бузган аз келгенсип, калыстардын дагы айтканда көнбөгөндөр да бар, мойну жоондук кылгандар бар, чындап. Ошол жагдайда бизде ошол камерага тартылат. Ошол урматтуу калыстар, райондун жетекчилери, аламан улак боюнча, айыл өкмөттөрдүн жетекчилери, аламан улак боюнча. Ошолорда ошол талбандарга дагы жана улак башкаларда эскерте кетсеңиздер, ошол видеого түшкөн тасманын негизинде биз атайын областтык өкүлчүлүк тийиштүү органдарга кайрылабыз. Биз атайын Бишкек шаарына барып конференцияга катышып келдик. Ошол жерде дагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ушул аламан улак боюнча куратору Кубанычбек Камчыбековичтин дагы айткан сөздөрү бар. Түздөн-түз биз ошол УКМК органдарына кайрылганга толук укугубуз бар. Эгерде мойну жоондук кылып, билеги жоондук кыла турган болсо, биз протоколдоштуруп, рапорт менен видео тасманын негизинде ошол сиздерге моюн сунбаган калыстар отурасыздар. Калыстык болуш кыйын өтө. Сиздердин мойнуңуздарга түшкөн иш өтө оор. Ошол сиздерге баш ийбей аткан улакчыларды сиздер түздөн-түз биздин федерацияга жеткизип турасыздар. Бул маселе эң негизги маселелердин бири. Кимдир бирөө сиздерге баш ийбей, ошо калыстарга дагы моюн сунбай, аларга дагы атырылган инсандар болуп калышы мүмкүн, палвандар болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда түздөн-түз видео тасмалар менен биз органдарга өткөзүп беребиз. Ошол палвандарга да жакшылап эскертип кетишибиз керек да. Биз бул боюнча дагы маселелер толугу менен көзөмөлгө алынган. Ошол себептен сиздер эч кимден коркпостон, тайбастан ушу калыстык менен улакты башкарып берсеңиздер болот. Сиздердин артыңыздарда мамлекеттик органдар бар, укук коргоо органдары бар. Алар менен биз өзүбүздүн Аламан улак федерациясынын президенти Чолпонбай Адишевич менен биргеликте областтын жетекчиси ар бир күч структуралары менен сүйлөшүлүп, макулдашылган атайын иш кагаздарыбыз бар. Ошон үчүн эч кимден чочубастан, коркпостон, үркпөстөн ошол иштерди алып барсаңыздар болот. Анан биринчи эң негизги жанагы сиз туура көрсөтмө бердиңиз, сары карточка жана футболдо да бар, сары карточка, кызыл карточка деген. Ал маселе дагы бар. Алгач биринчи чындап бардык мыйзамдарда биринчи эскертүү деген маселе бар. Мына мисалы үчүн жол кыймылынын эрежелерин бузганыңыздарда деле атайын ошол мыйзамда жазылган биринчи эскертүү бериш керек дегенчи. Биз ошол биринчи эскертүүнү берип, анан ошол эскертүүгө да карабастан кайра эле ошол аракетин жасаган учурда анда ошол кызыл карточканы берип, аны эми калыстардын өздөрүнүн жанагы өздөрүнүн көз каранды 3 айдан 1 жылга чейин ошол кандай нарушение кылган болсо, ошол нарушениясынын оорундук даражасына
баа берип, ошонун негизинде ошол 3 айдан 5 ай 3 айдан 1 жылга чейин Аламан Улак оюнунан четтеткенге толук укугуңуздар бар. Бул жобого дагы мына ушунча бүгүн өтө көп рахмат. Сурооңуздар жакта айтып атат. Азыр буну таркап бергенден кийин өзү баягы жазуу түрүндө сунуштарды бересиздер. Мен суроо сол убакта түшүнүктүү болду. Сизге айдагы убактарда кандай кайрылуу болобу же өкмөт аралык жетекчилер бийлиги өткөзөбү? Таңгана убакта эми. Көп таңда бар. Бұл бойынша да бары қаралған. Жалпы чоғышуы федерацияда büyük konuda sağlıyorlar. Bunu biz yan uyuşturup gelip biz bir otağız. Bizde bakşağı turlar ofisyallık türde hiç kanda ipodromumuz yok. Var ipodromumuzda yok olup gitti. Endi hazır eldi tiye almayısın. Yaşlar var, jorolor var, jana tenkistler var, ayılar, mallar var, ulakça var. Hem var жоғын аттары бар. Бұл азыр қызып кеткен де бізде. Аябайлар. Hem hazır бүгінде ошоны тигинер, ошого иштеп атабыз. Biz биринчи неме алабыз. Ана бир айынчадан апар, сүндүрөп апарыш кыйын да. Баары улакча бар. Жончугун ал жердеги бирок ар бир улак айдардан мектептен баштап кичине дагы федерациянын көзөмөлүндө болуш керек. Ошо кичинекейден дагы мектептеги балдар бири-бирин уруп нарып дүйнөгө кеткендер бар да. Ошол жерде калыстап катышыш керек. Ар бир кайрылуу керек. Эми биз моюнга биз неме ошону алгандан кийин ошо кичинеден баштап чоңго чейин көзөмөлдө кылыш керек. Биздин федерациянын түзүлгөн нерсеси ушул жаштарды, ошондой улактарды да көзөмөл алыш керек. Анан бирөөнү калтырып коюп, бирөөнү неме кылсаң ар кандай болот да. Эми милицияларга барып биз бүт нерсени алып атабыз да. Бизге кайрылуу жасайт, анан биз ошону коопсуздугун сакташ үчүн укук коргоогондарга, врачтарга, жергиликтүү бийликтерге биз кагаз жөнөтөбүз. Сондуктан азыркы күндө албайды кандай болгондо дагы бизден калыстар көзөмөл кылыш керек. Негизинен азыр кече дагы мына акимге келгенде айтты, 2-3 жерде ипподром генерал өзү сунуштаган экен, ипподром куруп беребиз деп. Эми ала боюнча иштейбиз, бирактарда макул болуп атат. Андан кийин баар жолун жасагандан кийин бүт кала түз деген болду. Азыркы күндө бизде шарт жок болгондуктан чаап тура берет. Эми жана Азамат Кабылбекович менде суроо берди. Улактын салмагын кантип контроль кыласыңар деп. Контроль кылыш керек. Себеби ошол оор улактан жаңжал чыгып атат. Көтөрө албайт, ат көп. Ошону бизге кайрылуу жасаганда эле ал менен бетме-бет сүйлөшүп, жобону түшүндүрүп, 60 баргандан ашпасын деп түшүндүрөсүң. Ашып союп аткан күнү дагы керек болсо видео звонок менен тиги менен көрсөтсүн, таразага коюп. Андан ашык болсо, улак өтпөсүн деп эле коюш керек. Себеби жаңжал чыгым бар ошондой чыгат. Бирок эми бул жобо мыйзамга киргенден ошону аткарыш керек. Түшүнүктүү. Мынау нерсени белгилеп коеюн мен, мынау окуучулар арасында улакка уруксат бербейли айылайын. Мектептерде бүт бизге чейин проблема болду. Буга өзү мыйзамда жооп бербейт. Окуучулар бирөөсүнүн колунда бар кыласыздар, бирөөнүн колунда жок кыласыздар. Бул токтонбой 5 сом 10 сомдон болуп турчу, бул оюнубузду жакшылыкка алып келбейт. Анан баягы 5-5 команда кылып туруп, оюнчулар ойноп атаса болот, команда кылып айырып кетет. Аларга макул, чапан балдарчы. Анан мектеп окуучуларды 5 сом 10 сомдон топтоп, айындагы судьялар айылда судья болуп барсаңар мыйзамсыз болот. Анан эми ушунча биргелешип, мына мамлекетибизде жобо иштелип чыгып, бүгүнкү күнү улак өзүнүн активине келип атканда, мына жергиликтүү бийликке, ошол жердеги калыстарга, ким болсо дагы ошол жердеги башчыларга баш ийип,
тартип менен иш алып бара турган болсок, баары жолу жакшы болот. Ар ким ар түрдүү улакты. Бирөө уулду болом деп берип атат, бирөө кыздуу болом деп, бирөө атасына берип атат. Ошонун тоюн бузбай, ынтымакта болуп, баары Türkiye'nin sol kuşakların başkalarının rahmat var mı? Gelip bugün şunu uyuşturup federasyonun açtı. Sizge de işimizge ilgili kalayız. Biz var mı? Avrupa'da başını yapanlarda çara oluruz. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi jeyinga katышуучулары, жалпыда амансыздарбы. Аты жөнүм Мелис Кошалиев, Жалал Абад шаардык Аламан федерациясынын жетекчисимин. Урматтуу ушул төрагалық боюнча райондун жетекчилиги сиздерге рахмат. Федерациянын Аламан боюнча жетекчилиги ушундай жыйын өткөрүп, быйыл атайын эл менен бүгүн атайын эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, суроо жооп жакшы жыйын болду. Менин айтайын дегеним ушул жобону уставды жазган авторлордун туурабыз. Ошондуктан азыр бүдөөлүк суроолор аябагандай көп болуп атат. Албетте башында болоорун билебиз. Жанагы кечээги Тайгыраев айыл өкмөтүнөн бир жаран келип суроо берди, байыркы менен шаарга караган үчүн бизге суроо берди. Жанагындай мектеп окуучуларды эмне кылабыз? 5-6 жыл мурун 9 класстын бир окуучусу, баягы окуучулар 200 сом, 500 сом топтоолуп тек алып чабыр эткен дайындарды экинчи. Анан бирөө өтүп кетти бир бала. Былтыркы жылы бирөө районда көп убакыт жатып, эми жакшы майып болуп чыкты. Ошолорду кандай кылабыз? Эми федерация жагы түзүлгөндөн кийин баардык жагын төгөрүп кетишкен уставдын мыйзам жоо болбойт экен да. Ошон үчүн юристтер айткандай, алымча толорду сөзсүз жакын чукул муну биз киришчилер болуш керек. Антесе ушундай суроолор боло берет. Анан керек болсо ошого жанагы өзгөндө бир жерге улап өтүп кетет кечээ күнү. Судьялар өздөрүбүз федерациядан судьялар. Эки алып чыккан балбандарга эсеп кылбай, өзүнө караштууларга эсеп кылган, эми угуп атабыз, эми федерациянын ичинде жүрөт. Бирок ошонсо дагы чындыкты айтуу милдет. Ошо окшогон судьялар жоопкерчилигин дагы сөзсүз караш керек. Сөзсүз караш керек. Анан дагы бир нерсе айтайын дегеним, жанагы райондун робунун жетекчисинин орун басары чыгып кетти. Иш жумуш үстүнө жумуш болду. Анткени биз күч органдарына кирбейбиз. Федерация мындай мыйзамдаштырып, тартип бузуулар болмосо, аны камерабызга тартып алып, протокол түзүп, анан милиция кызматкерлерин көрсөтсөк, анан аны өздөрү вопрос кылып, сурап жооп өздөрү чечишпек. Айтайын дегеним, алыс жактарга, мисалы кечээ Кызыл Сууга Добуздан балдарды сурандым. Мындай рахмат партиясы, бирок расходу кандай болот, ат берген жөнүндө суроо болду. Ошол маселени чечиш керек, урматтуу юрист, биз ушул маселелерди караштыруу керек. Менин жалпы азыр кеңеш менен айтып коеюн деп чечти, ушул маселе эске келип кетти. Ал маселени чечиш керек экен. Толгонторго ушундай майда нерселер көчүп баягы барып жиберет дегендей, урматтуу туугандар, тартипке келтиребиз. Бул федерациянын түзүлүү максаты жөндөн келип чыккан жок. Эми баягы кайтара бергендин кереги жок. Ушул ишке ашырып, өз жемишин көрсөтүп, анан федерациянын кандай ишмердүүлүгү кандай экендигин мындай далилдей турган болуп, анан албетте коопсуздук, тартип, эрежени ишке ашыра тургандай болуп, элибизге аманчылык, ошол тынччылык болсун. Оюндан убакыттар өтөбөсүн деп каалайт. Рахмат. Рахмат. Көлүктөр тапшыруу земинде бар экен, ошону тапшырып койсоңуздар анда. Андан кийин ошол жылдары Бишкекке барып келдик. Мукаша келди. Тынчака, Садырбек, булар көп катышып, ушул земинге көтөргөн аксакалдар бар. Мелис Кошалиев, бизде бул шаар ошол биринчи жерде болуп, элчи бул шаардын федерациясын жетектеп атат Мелис Кошалиев.
Андан кейін Сузак району боюнча Абдыкалык Болот жетектеп атат. Эми ошонун ичинде дагы баары бир область чоң болгондон кийин областта дагы көп чоң тамашалар болот. Ошол жерден азыр эл областтан келип анча жолугушуу деген көп болуп атат. Мен өзүмө дагы жардамчы, андан кийин кеңешчилер алгам. Ошоларды да өзүм элди ошого күйгөн адамдар болгондон кийин бизди азыр чакырып атат. Бир күндө 3төн, ар бир райондо 1ден 2ден болуп атат. Ошого келип катышып сөз сүйлөп бергиле деген болгон. Ошого дагы мен кеңешчилерди алдым. Андан кийин негизги орун болсо Кошон Балбонду билесиңер. Кошон Балбон чогуу юрист. Андан кийин областтын катчысы, пресс катчысы Кәрім өзү. Эми ушулардын баары жогуна мындай чоңдугу болуп эле келет. Бүгүн булардын күбөлүктөрүн тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Областтык коллегиялык мүчөлөрүнүн күбөлүктөрүн тапшырууга уруксат берсеңиздер. Азимбаев Тынычали Төрөмаматович. Петибай Алибаевич. Төлөнбаев Мухамбет. Камбаров Мухтарали Садыкович. Мавлянкулов Кубанычбек Бузурманович. Каримбаев Албек Камалидинович. Андан кийин Сузак району боюнча Сариев Арзыбек Аширбекович. Манас шаарынын федерациясынын башкы калысы. Сузактын жетекчиси. Ормонов Бакыт Абдуманапович. Ташматов Шамилбек. Исмаилов Макамбай Манапбекович. Розиев Акмалжан Ахмадаллаевич. Кечеров Болот Акыбаевич. Маматов Исмаил Астанбекович. Эсенканов Сабырбек Эсенканович. Сапарбаев Куанышбек Супатаевич. Мавлянкулов Нурланбек Мусурманович. Омошев Алтынбек Сманалиевич. Абдыкалыков Азимбек Касымбекович. Бообеков Кенжебай Бекболотович. Алдабергиев Самирбек Жумалиевич. Жапаров Камчыбек Төкөнович. Турдалиев Хайратбек Каттабекович. Айтиев Акылбек. Исмаилов Самидин. Субанкулов Мирлан Абдимиталипович. Арапбаев Рыскулбек Акжолбаевич. Калдыбаев Акылбек Тыныбекович. Матназаров Маратбек. Откаринович. Максытов Исабек. Кудайбердиев Бактыбек Алишерович.
Айтқұлов Бұларбек Ахматалиевич, Құржынбаев Күмішбек Болотович, Айдаров Шунқарбек Эмилович, Ерматов Талантбек Ашимович, Жолдыбаев Кубан Жолболдуевич, Куричбеков Урматбек Ермаматович, Аджиматов Мирлан Куанышбекович, Дүйшеев Арстанбек Сатыбалдиевич, Ахматов Жылдызбек Сайбединович, Шердаков Еркебек Алимбекович, Осокеев Данияр Камбаевич, Турганалиев Данияр Мансатбаевич, қалған келбей қалған біздің қызматкерлерге ошол райондун жетекчилигине берип коюп. Окул саңда айтып коелу, бир абдан жакшы жаңылык бар. Эми бизде спорт башкармалык агентство республикасы. Могул Көкбөрү федерациясынын ишин алып бардым. Календарды планга киргиздик 2026 жылдан баштап мыйзамды түзөп. Мисалга жанагы мурунку райондорунда бир жерден бир команда чыккан болсо, эми азыр календарды планда көргөзүлгөндөй ар бир райондордон отбордон өтүп, анан кийин област өтүп, анан областтан чыккан командалар анан республикалык деңгээлге жыйындарга чыкканга календарлык планга киргизилип атат 2026 жылдан баштап. Абдан жакшы жаңылык, негизинен айткандачы, Куда каласа эми баарыбыз ушул жерде отургандар баары ошо куда каласа жагат жакшы болот. Ушу аламан улакты эрежелерин сактоого салгылашосторду элге кеңири сиңдирүүгө салгылашостор ишеничтемин. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Мына бүгүнкү жыйынды аякталды.